Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду бир нече жылдан бери Билим Инвест долбоорунун алкагында муктаж үй-бүлөлөрдүн балдарын колдоп келет. Бул жолу да кызуу даярдык жүрүп, мектеп окуучуларына формаларын ар бирин өздөрүнө кийгизип көрүшүүдө. Анткени мектептерге үйлөргө чейин барып, балдардын кийимдеринин өлчөмдөрүн алдын ала алышкан. Бул бүгүнкү биздин болуп аткан иш-чарабыз жылдагыдай эле мектеп форма менен камсыздоо Билим Инвест долбоорунун алкагында ар бир бала мектепке таза мектеп формасы менен жетиштүү форма менен барсын деп ушул иштерди кылып келе атабыз. Бул ишке даярданганыбыздын өзү эрте эле даярданып баштаганбыз, 1 айдан бери эле даярданып келе атабыз. Бул окуучулардын өзүңүздөр көрүп тургандай эле ар биринин үйлөрүнө барып, ар биринин жерине барып, размерлерин өлчөп, ошонун негизинде даярдадык. Мүмкүндүк болушунча балдарыбызга сапаттуу кийим алганга аракет кылдык. Бардык балабыз мектепке мындай таза, сапаттуу, бардык балдар менен эле бирдей болуп барысы үчүн ушул балдарга аракет кылдык. Ар жылы 1 сентябрга карата миңдеген окуучулар мектеп формасын белекке алышат. Быйыл да бул жакшы салтууланууда. Алгач областта, эми болсо Ош шаарында 600 окуучу мектеп формасын алышты. Бүгүн Ордол Ош шаарыбызда өзгөчө күн. Анткени Билим Инвест долбоорубуздун алкагында 6000 келечек ээлери деп майыптуулугу бар көз азиздер, дүлөйлөр жана көп балалуу үй бүлөлөр жана ата-энеси кайтыш болгон аярлуу балдарга жаңы окуу жылына ушул достору, тең туштарынан баягы өксөсүн, тең барсын деп ушул биз Ош шаары боюнча 630 окуучу, область боюнча, Ош область боюнча 1200 окуучуга быйыл жаңы мектеп формаларын берип атабыз. Албетте бул жаңы мектеп формада уул кыздарыбыздын бардыгы толук канды классик форма менен камсыздалат. Ага кошулуп мектеп форма ага кошулуп сумка жана окуу куралдары дагы тапшырылат. Акыркы 5 жыл ичинде бул Билим Инвест долбоорунун алкагында район жана шаардагы балдарыбызга мүмкүнчүлүккө жараша тил курстарга дагы окутатабыз. Ошонун ичинде мыкты жетишкен балдарыбыз сертификаттарга, дипломдорду ала атышат. Биз ойлойбуз, негизи ошол үй бүлөнүн кыйынчылыгын буйруса ушу балдарыбыз өзүн билим күчү менен буйруса жакшы жака, жакшы багытка бурат деген ойдобуз. Иш-чара демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашып келет. Уюштуруучулар 1 жыл ичинде бул иш-чараны уюштурушат. Демөөрчүлөр менен иштешип, чогулган каражатка муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдарына мектеп формасын сатып беришет. Ушундай аябай сонун бүгүн иш-чара болуп атат. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарынын балдарына окуу кийимдерин кылып берип атат. Ошол Элим барсыңбы фондунун жетекчисине Аргенге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Демөөрчүлөргө ушул кийимдерди алып бергендерге аябай чоң салмалык болуп атат. Сонун жакшы жаңылыктар болуп атат. Алла ыраазы болсун, ыраазычылык билдиребиз. Окуучулар барына Кудай шүкүр, таяр, рахмат. Иштерине ийгилик, үй бүлөнүн бакытталай кылабыз. Ошо бизге ошондой жардам берип турушат. Иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик, ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Ош шаарындагы Алымбек Таткай эс алуу багында уюштурулган белектерди тапшыруу аз эми жогорку деңгээлде уюштурулду. Бул иш-чара балдардын билим алуусуна жардамдашуу менен алардын бардык балдар менен бирдей болуп, ошондой эле алардын ата-энесине көмөктөшүү максатында уюштурулуп келет. Иш-чара жыл сайын жаңы окуу жылынын башында уюштурулат. Гүлжан Ачмадова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.